биздин коомубузда динди түшүнүп, диндар болуп, Кудайдын ыраазылыгы үчүн сооп амалдарды аткарсак сооп болот экен деген түшүнүктө биздин жаштарыбыз жетишип атыптыр. Устаздарыбыз айтар эле, бул мамлекеттин келечеги жаштардын колунда деп. Бирок алар айтат, кандай жаштардын колунда дегенде, ыймандуу, адеп акылактуу жаштардын колунда. Мына Кудайым буйрса биздин мамлекетибиздин келечеги ушу жаштардын колунда. Ата-энесин урматтаган, сыйлаган, улууларды урматтаган жана Кудайдын жолунда сооп, кайсыл жакта сооп болор экенин билген жаштарыбыз мына ушул демилгени көтөрүп, Кудайым буйрса бүгүн ушул мечиттин мезгил кутучасын салуу аземинде баардыгыбыз күбө болуп отурабыз. Мен муфтий катарында Алла Таалам ушул жаштарыбыздын өмүрүнө, ырыскысына береке берсин. Кудай Таалам ниеттерине жеткирсин. Кудай Таалам тапкан туткандарына береке берсин. 2016 жылдан бери ушул тегерегинде жашаган калктуу конуштагы жашоочулар арыз менен жергиликтүү мэрияга кайрылып келишкен. Şu 2022-2023 жылдары ошо биз келгенден баштап 3 жолу коомдук угуу өткөрүп, şu жалпы элди чакырып, анан ушул мүрзөдөгү каза болгон адамдардын туугандары келип, ошол туугандары коомдук угууга катышып, анан бир условия менен десек болот, макулдуктарын беришкен. Анткени бул жер мечит, анан парк боло турган болсо, биз сөзсүз түрдө макулбуз деп. Ошол аманатты биз жоопкерчиликти моюнга алып, анан ушунун тегерек четинде жашаган жашоочуларга жакшы шарт түзүү максатында. Анткени бул жердеги мүрзө аябай эскилиги жетип, кичинекей балдар ары бери өткөндө, ушул көрүлөр түшкөндөн, ушул көрүлөрдүн ичине түшүп кетип аткандар болуптур. Анан жапай иттер да ушул жерге көп пайда болгонуна байланыштуу ушул мүрзөнү түрттүргөнбүз да. Анан бул мүрзөнү башка багытка пайдаланбастан биз ошол жоопкерчиликти алып, ушу парк анан мечит болсун деп макулдугубузду берип, анан ушул мүрзөнү түрттүргөндөн кийин балыкчы шаарынын жаштары десек болот, жалпы эл демилге көтөрүшүп, ушул проектисин башташканда. Эми балыкчы шаарынын жаштар ордосунун алдындагы коомдук бирикмелер бар. Кичи муун, орто муун, улуу муун десек болот. Ушулар проектисин бүтүрүп, анан ушунун негизинде иштерин баштап отурат десек болот. Эми бул жерде Ак ниет нуру фонду өзүнүн мойнуна жоопкерчиликти алып, ушу марафонду өткөрүп баштап атышат. Мен терең ыраазычылык билдирем. Ак ниет нуру фондунун айтымы боюнча уже бул жерге спонсорлор уже чыга баштаптыр да. Баса белгилеп айтып кетким келет, бул Абдулла Шейхтин атындагы мечит ушу балыкчыдагы жалпы жаштарыбыздын, жалпы элибиздин ушу ынтымагын бириктире турган мечит болот деп ойлойм. Анткени ушу марафон жолу менен башталып атканы, бул кыргыздар салганы абдан жакшы болуп турат. Муга чейин арабтар, түрктөр келип салып өзлөрүнүн аталарынан коюп кетип аткан болсо, азыркы учурда мынакей кыргыздар өзүбүздүн мамлекетибизде жашаган жашоочулар өзлөрү инициатива көтөрүп, өзлөрү салып атканы ар бир балыкчынын элине мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да, соопчулук иш кылганга. Ар бир адам келип мына 5 сом, 10 сом берсе дагы бул акыретке Кудайым буйрса бир жакшы иш кылып атышат деп ойлойм да. Ушул Абдулла Шейхтин атынан салына турчу мечитибиз ыймандын, билимдин, тарбиянын ордосу болсун. Ошондой эле ушул мечитибизде Чубак ажыдай, Абдулла Шейхтей чыган инсандар чыксын. Атабыз элге, динге мээнет кылып кызмат кылды. Ушунча жыл болгон бардык мал, жанын, дүйнөсүн, балдарын бүт баарын курбанчылык кылып койгон да. Курбанчылык кылып коюп, ошол жан дүйнөсү менен ошо эли иманга келсе экен, Кудайды тааныза экен деп баарын таштап коюп кызмат кылган адам. Анан ал учурда баягы телевидение жок, интернет жок, ал бар учурда деле болду, бирок ал киши мындай эме кылган эмес. Анан мен башкаларды көрүп, мисалы үчүн ошондой интернетке чыгып жүргөн, телевидение чыгып жүргөн адамдарды көрүп мындай суктанып, анан биздин атабыз деле ошондой болсо деп ойлоп койчумун да. Бирок бар эл билет экен да. Эл
атам көзү өтүп кеткенде ошондо билдим. Ушуну 15 миңге жакын адам жаназасында жүргөндө ушундай бир толкунда болду. Кеп жөн жүргөн эмес экен да ушунча жыл көрсө деген ибадат кылган турбай, кызмат кылган турбай, ошонун баарын эл билет экен, эл тааныйт экен деп. Анан азыр ушундай бир ушунчалык бир чоң мечит, анан парк менен атабыздын атынан салынган атат. Бул да биз үчүн аябай чоң сыймык. Мен ошол кишинин уулу болуп калганын аябай сыймыктанам да. Ошол Абдулла Шейх болуп 1994 апрель айында улуу сапарга парызды өтөш үчүн ажылыкка аттанган экен. Кайтып келип 1995 жылы Пакистанга дааватка барып, ошондон кийин өмүрүн аягына чейин баягы Кудай Таалага берген антын өтөп, Кудай жолунда кызмат кылган экен. Учубуз кур эмес, тың кыраан жигиттерибиз бар. Элибиз берешен эл, динге жакын эл, көптү курса көл болот деген ушундай канча сумма болсо дагы иншалла мына башталып атат. Бел байлаган, ошого ишенип, ушуну мен фундаментин бүтүрөм, мен дубалым бүтүрөм деген балдар азыркы күнгө чейин кырышасын мен жабам деген бир 4-5 бала чыккан экен. Калганын эми жалпы эл турат. Бул Алланын казынасы кенен, ошон үчүн бул эч мен күмөнүм жок. Тез аранын ичинде 1-2 жылдын ичинде иншалла бир бүтүп ушу жерде да бир ачылыш аземинде барыбыз майрамдап калабыз. Балыкчы шаарындагы мына Шейх Абдулла атындагы мечитибиздин пайдыбалын курууга кадам таштап келдиңиздер. Барыңыздардын кадамыңыздарга Аллах Таалам хасанаттар жазган болсун, жакшылыктар жазган болсун. Ушу мечитибиз заманбап болуп, тез арада бүтүп, ушул проектиде көргөзүлгөндөй болуусун Кудай Таалага тилек кылабыз. Бизди Алла Таала ушундай 3 муунда жашашка, аларды көрүшкө насип кылып койду. Улуу муундарды көрдүк, алардын сөздөрүн, насихаттарын, сабагын алдык. Орто муундар менен үзөңгүлөш болуп жашап келатабыз. Бизден кийинки келе турган муунду да көрдүк. 20-чы кылымды дагы, 21-чи кылымда дагы жашатып койгонго бизге Кудай Таала насип этип коюптур. Ошо аталарыбыз, устаздарыбыз көрбөгөн күндү бүгүн көрүп, Алланын үйүн ушу жерге башталыш аземинде чогулуп олтургандарыбызга Алла Тааланын баардык жакшылыктары болсун. Элибизге Алла Таала тынччылык берсин, иман, ынтымак, биримдик берсин. Бөлүнүп жарылбай, бир Алла Таала көргөзүп койгон туура жолунда, ак жолунда Алла Таала барыбызды бириктирип, ушу жолго кызмат кылып, өмүрүбүздү ушунда жашап өтүшкө Алла насип эткендерден болсун. Абдулла Шейхтин балыкчы шаарындагылар эмгегин жана кызматын ушу жана жогоруда да айтылып кетти эле. Ушу балыкчы кандай шаар эле депчи. Мен ойлойм ушу ар бир үйгө кирип чыкты десем жаңылбайт болушум керек. Абдулла Шейх анан ошонун эмгеги бааланыш керек. Чынында мен андан разымын. Алла Таалам разы болуп ушу келген конокторго дагы баарыңыздарга ден соолук. Анан сөзсүз түрдө биз бул жерге кичинекей эмес чоң салым кылганга даярбыз. Жергиликтүү кеңеш, жергиликтүү элдин, жергиликтүү жамааттын демилгеси менен салынган мечиттер өтө аз. Акыркы учурда салынып баштады, бирок өтө аз. Элдин башы, журттун башы, улуттун башы бул улуу иштер менен, улуу чакырыктар менен, улуу демилгелер менен, улуу бир мүдөлөр менен бирге экен. Бир четте сүйүнүп атам, толкунданып атам. Анткени ал киши бүт өмүрүн динге арнады. 23 жыл ач, жылаңач, эчтекеге жетпей, өзүн да аябай, бизди да аябай, балдарды да аябай. Ушу жаман кепчин кийип алып, жаман чапанын билип алып, эл кыдырып, жейди кылдырып, элди иманга чакырып жүрдү чындыгында. Агам Абдулла бардык жалпы жашоонун кызыкчылыгын артка таштап, ден соолугуна карабай Аллахтын улуктугун элиме жеткизип алайын деп болгон күч кубатын Алла жолуна жумшаганы баарыңыздарга белгилүү. Ушул башталып аткан ишке демөөрчүлүк кылам деген инсандарга Аллах Таалам кайып казынасын кенен ачып, ушул иш токтобой аягына чейин толук бүтүшүнө Алланын жардамы болсун. Ушул иш-чараны уюштуруп, ушул Абдулла атамдын элесине арналган атын бир түбөлүккө калтыруу бир ниети менен ушул иш-чаранын башында турган жалпы Балык шаарынын
жаштар жамааттарына терең ыраазычылык билдирип коюуга уруксат этиңиздер.